Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер жана окуучулар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү сабакты Гарвард билим берүү тарбиялоо комплексинин 3-класс окуучулары үчүн кыргыз тили мугалими мен Суюнова Аида Абдыкаровна өтө бермекчимин. Анда эмесе балдар, окуу куралдарыбызды даярдап, бүгүнкү видео сабагыбызды кунт коюп көрөбүз. Балдар, дос, достук, жолдош дегенди эмнени түшүнөсүңөр? Келгиле ушул суроого жооп берип көрөлү. Дос, достук, жолдош кандай гана сонун сөздөр. Чыныгы дос кыйынчылыкта, кубанычтуу, оор, түйшүктүү күндөрдө дайыма жаныбызда болот. Ошондуктан достук деген сөздү биз аябай бекем кармашыбыз керек. Демек балдар, бүгүнкү биздин өтүрүүчү темабыз эки жолдош. Тептерибизге бүгүнкү числону жазып, темабызды коебуз. Эки жолдош. Алгач балдар, биринчи көнүгүүдө берилген текстти окуп чыгабыз. Эки жолдош. Эки жолдош токойго барышат. Астынан аюу чыгат. Бирөөсү коркуп бакка чыгып кетет. Экинчиси жатып калат. Аюу келип, экинчи баланы жыттап басып кетет. Аюу кеткенден кийин биринчи жолдошу келип, аюу сенин кулагыңа эмне деп шыбырады? Деп сурайт. Анда экинчи жолдошу: жолдошуң жаман экен, сени таштап кетип калды деп айтты, дейт. Мынакей балдар, текстти окуп чыктык. Текстте эки жолдоштун мамилеси айтылды. Эми балдар, төмөндө берилген суроолорго жооп берип көргүлө. Эки жолдош кайда барышты? Эки жолдош токойго барышты. Астынан эмне чыкты? Астынан аюу чыкты. Бирөөсү кайда чыгып кетти? Бирөөсү бакка чыгып кетти. Экинчиси эмне кылды? Экинчиси жерге жатып калды. Акыркы суроо: сен досуңду таштап кетет белең? Ушул суроого балдар өз алдыңарча жооп жазып көргүлө. Эми балдар, экинчи көнүгүүдө берилген тапшырманы аткарабыз. Экинчи көнүгүүдө адамдын жакшы сапаттары менен байланышкан сөздөрдү тапкыла деген. Азыр ушул сүйлөмдөрдү окуп чыгып, адамдын жакшы сапаттары менен байланышкан сөздөрдү көчүрүп жазып чыккыла. Балдар, эгерде бул сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып бүткөн болсоңор, үчүнчү көнүгүүдө берилген сүйлөмдөрдү туура түзүп жазып чыгабыз. Биринчи сүйлөм: Асан айтат чындыкты баарына. Ушул сөздөрдү тартиби менен туура түзүп жазып чыгабыз. Асан баарына чындыкты айтат. Кийинки сүйлөм: ага жолдошу дайыма жардамга келет. Кийинки сүйлөм: апам акылдуу адам. Төртүнчү сүйлөм: иним эмгектенгенди жакшы көрөт. Акыркы сүйлөм, бешинчи сүйлөм: чоң атам мага акыл сөздөрдү айтат. Мынакей балдар, үчүнчү көнүгүүдө берилген сүйлөмдөрдү туура түзүп чыктык. Эми төмөндө берилген сүйлөмдү өзүбүзгө дебиз катары жаттап алабыз. Балдар, достук улутка карабайт. Чыныгы достук, жакшы тарбия, жылуу сөз жашоого жардам берет.
Mына ушул сүйлөмдү балдар өзүбүзгө девиз катары белгилеп жаттап алабыз. Эгерде сүйлөмдү көчүрүп жазып алган болсоңор балдар, үй ишин белгилеп жазып алгыла. Үй иши менин досум деген темада өзүңөрдүн досуңар тууралуу чакан текст жазуу. Үй иши менин досум. Эгерде үй ишин белгилеп жазып алган болсоңор, мен силер менен коштошомун. Урматтуу ата-энелер жана окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз соңуна жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.